Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Улица Камдива Орлова 3-тө метро Петровская Разумовская деген метрого жакын экен. 10-линия Окружная деген метролорго жакын экен. Владикино деген метролорго жакын жерден ушул чайхана сатууга коюлуп атат. Срочно арзан баада шашылыш түрдө сатылат. Ушул чайхана сферасына түшүнгөн бир агалар чалып байланышыңыздар, келип жолугуп сүйлөшүп көрүңүздөр. Басыны 750 миң коюптур. 750 миң. Даяр бизнес кылып сатып алып иштетип башташкан экен. Үй бүлөлүк маселелерден улам. Мындай аны ар бирине YouTube айта берген туура эмес болуп калат. Келип сүйлөшсөңүздөр, өзүңүздөрдөн угасыздар. Кээ бирки маселелерден улам сатып атыптыр. Чындыгында акча зарыл, срочно керек деп атат да. Бир ай ушул айдыкы төлөнгөн. Мына бир ай кече төлөдүм деди. 19-да төлөп тур, мындай айткандачы. Анан залогко бир айдыкы бар экен. Мындай айтканда 400 миң акчаны бар экен демекчи да. 700 миң коюп аттыр баасына. Толук маалыматты видеодо көрөсүздөр. Парковкалары кеңири, мына. Көрөсүз болуп 24 саат доступ болот киргенгечи. Чайхананы 24 саат бою иштетип жана калсаңыздар болот. Менин оюмча бул жерде мындай таксопарк иштеткендер офис кылып алып бир чекесинче калган чайхана кылып кошуп иштетсеңиздерден аябай жакшы болот. Бул жердин люлю кебаптар аябай популярдуу болду эле. Мына жер болсоң ачылышына өзү сатканбыз. Анан лагмандары аябай даамдуу, аябай сочный лагмандары мененчи. Сүйлөшөсүздөр, туугандар калганчы жүрүңүздөр, толук маалымат ичкериден берелик. Жалпы аянты ошондо азыр мен 2 жолу видео тарттым, жана окуп калдым. Жалпы аянты 120 квадрат метрде экен. Аренда платасы 200 миң. Анан жанында бир комната бар деди. Аны 30 миңге айына доплата кылган болсо жана калат деди. Иштете берет деди. Бирок мен мунусун өзүм төлөп койдум. Ушул айдыкыны жана калса бул ай уже подарка болот дейт. 2 жолу видео тарсаң ушундай сөздөрүң 2 жолу кайталанып калат да. Бирөөлөргө тартканга аракет кылабыз ар дайым, Арсен? Молодец досум, жүр. Тойлор болсо, башка нерселер болсо Арсенге кайрылгыла, Арсен тартып берет. Мен бул жагы түү самойка, шиномонтаж деген нерселер бар да. Самойка наракта бар, акадан жакын. Бул жак сервистин офиси. Бул жак уборный дагы бар, уборный. Берип коем. Ичи бир 46 адамга чейин отурса болот деди. Посадочный эмесе 46 адамга чейин сырт көрүнүп турат. Эми алган адам өзгөчө стилде дагы жасаса дагы болот да. Таптар бар экен. Таппай эле коелук. Кондиционерлери бар экен. Полный условия бардык ушул бойдон алынган экен да. Бунун бардыгы ушул арендага берген адамдыкы бардыгычы. Бул жерге дейт канча дейт? Бир 150 миң рубльдик идиш аяк башка нерселерди алып келдим мен, алып иштеткенден баштап дейт. Жүргүлө. Мен даже бир коланы идишинен алып кетпейм дейт. Бардыгы ушул ойдон калат дейт, Кудай кааласачы. Бул жака чакан бар туугандар. Кассовый аппараттары ошолору бар, ошондон көргөзүп берди. ИП менен келип, сразу иштеп баштап кетерсиздер да. Сразу келесиздер, сразу иштеп баштап кетерсиздер. Күндүк кружкалар 50-60 миңге чейин ушундай болуп атыр да. Бул жакта бир катар көргөзүп коелук. Бул жак эми склад сыяктуу иштеп жүрүптүр. Бул жерде раздевалка сыяктуу кылыпчы, ушундай жери дагы бар. Свети бар, жанат. Телевизору башкасы. Старым. Холодильниктери башкасы, эми шарты аябай жакшы да. Заказнаштарга очоктор дагы бар, мангалы бар. Бардык шарттары бар. Морозильниктери бар. Бардык шарттары бар. Горячка, холодный цех. Полный эле условия бар. Туугандар, келип сүйлөшүп көрүңүздөр. Чалып байланышыңыздар. Менин ошол сунушум. Бул сфераны түшүнгөн гана адамдар алып иштетсеңиздер жакшы болот. Биз ошол ачылышында тарттык элек. Өтө көп адам келди дейт. Өтө көп адам келди. 100 канча миңге чейин ручканы чыгардык дейт. Кээ бир себептерден улам ушундай иштер болуп калыптыр. Андыктан кичпейилдүүлүккө группалар менен таратып коюңуздар. Бул агабыздардан сатып алышсын. Алган адам, издеген адамдар болсо алып иштетсин. Ошондой туугандар, ишиңиздерге ийгилик. Жакшылык күндөрү жолугалык.
толук эле маалымат айттым окшойт да. Барлык ушул жерде ээсиники, алган адам ушул ойдон эле келип иштете берет. Ошондой. Мына. Көрүшкөнчө. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орунду Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.